Дүйнөдөгү эң белгилүү махабат баяны Астана балет сахнасында. Борборгалалык театр Ромео менен Джульетта балетинин премьерасын тартуулайт. Белгилүү композитор Сергей Прокофьев жазган Шекспирдин классикалык трагедиясын режиссер Владимир Яковлев жаңыча сахналаштырган. Спектакль түбөлүк темаларды чагылдырып, жаштыктын импульсивдүү аракеттерин чагылдырганы менен белгилүү. Ошондой эле алар Астана балет көрүнүшүндө өзгөчө динамикага жана формага ээ болушту. Театрдын өкүлдөрү белгилегендей, труппа хореографиянын тили аркылуу көрүүчүлөргө алгачкы тыюу салынган сүйүү сезимдерин жана Монтеки менен Капулетти үй бүлөлөрүнүн касташуу трагедиясын чагылдыруу үчүн премьеранын үстүндө көп жана талыкпай эмгектенди. Театрдын көркөм жетекчиси Нурлан Канетовдун айтымында, спектакль азыркы замандын орчундуу маселелерин козгой тургандай кылып интерпретацияланган. Это масштабный спектакль. Его отличает то, что очень много обилия массовых сцен. Бул масштабтуу спектакль ал көптөгөн сахналардын болушу менен мүнөздөлөт. Биз майда чүйдөсүнө чейин көңүл бурууга аракет кылдык. Бул көптөгөн жасалгалардын жана костюмдардын өзгөчөлүгү. Биз көп убакыт даярдандык. Дагы бир айта кетчү нерсе, артисттерибиз рапира менен иштеп, ал тургай аны өздөштүрүп алды. Спектакльде айыгышкан салгылашуулар көп болот. Стали виртуозно работать с рапирами, потому что очень много сцен с боями и очень они эффектные. Это очень сложный спектакль, да, он и в танцевальном смысле очень сложный, он и в актерской игре очень сложный, очень много там и драматической роли. Бул абдан оор спектакль. Бейкатар эле эмес, актердук чеберчилик жактан да оңой эмес. Анткени драманын бул спектакльдеги ролу өзгөчө. Актердук чеберчиликти талап кылган Тибальт, Меркуцио, жада калса маскарапоздор. Бир аз комедиялык элементтер да бар. Бардык актерлордун чеберчилигин ачуу керек болду. Ал үчүн бул спектакль менен жашаш керек. Жөн эле иштөө жетишсиз. А вот жить на сцене, вот